Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Эфирде биринчи радионун күндүн темасы программасы. Студияда Таалайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссеру Максат Мамыралиев. Жакында 12 апрелде 5 шаарда жана айрым жергиликтүү кеңештерде шайлоолор өтөт. 2 мартта шаардык кеңештерге талапкерлерди каттоо аяктады. Айылдык кеңештерге талапкерлерди көрсөтүү 12 мартта аяктайт. Биз мына ушул шайлоолорго даярдык, мурдага караганда өзгөчөлүктөр, айырмачылыктар, жалпы эле ушул шайлоолорго даярдыктын жүрүшү тууралуу түз эфирде сөз кылабыз. Биздин уктурууга Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Бегматов Абдыжапар Гапырович жана Жарандык платформа коомдук фондунун директору Усупбекова Айнура Максатбековна катышат. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Алгачкы сөздү Абдыжапар Гапырович сизге берсек, мына биз 12 апрелде шайлоо өтөт деп атабыз. Анан буга даярдыктар кандай болуп атат? Жалпы кайсы шаарда, канча жерде кандай шайлоолор өтөт? Жалпы маалымат берсеңиз да алгач. Жакшы болот. Сиз белгилеп өткөндөй, 2020 жылдын 12 апрелине айрым жергиликтүү кеңештин депутаттарынын шайлоосу дайындалган. Шайлоо дайындалган күндөн баштап эле Борбордук шайлоо комиссиясы тиешелүү мамлекеттик органдар менен, өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте шайлоону даярдоо, өткөрүү боюнча уюштуруучулук, практикалык иштерди жүргүзө баштады. Өзүбүздүн отурумда биз календарлык иш планды бекиттик. Андан сырткары ошол шайлоону даярдоо, өткөрүүгө чыгымдардын сметасын бекиттик. Азыркы ушул 12 апрелге дайындалган жергиликтүү кеңештин депутаттарынын шайлоо бул 5 шаар сиз белгилеп өткөндөй, анан 25 айылдык кеңештердин депутаттарынын шайлоосу болуп өтөт. Атап айтсак, шаарлардан Ош шаары бар, Майлуу Суу шаары, Жалал Абад областынын, Чүй областынын Токмок шаары жана Ысык Көл областынын Балыкчы жана Каракол шаардарында өтөт. Жана Таластан башка областтардын бардыгында бар ошо айылдык кеңештин депутаттарынын шайлоосу болуп өтөт. Шайлоо дайындалган күндөн баштап эле сиздерге маалым, ушул мыйзамдарга ылайык биз жерлерде ушул уюштуруучулук иштерди жүргүзө баштадык. Башкача айтканда, шайлоочулардын тизмесин даярдап, алдын ала элге тааныштыруу үчүн жерлерге, ушул шайлоо өтчү участокторго алдын ала тизмелер илинди. Андан сырткары шайлоо округтары бекилди. Шайлоо округтары бекилип, азыркы күндө ушул жалпысынан участкалык шайлоо шайлоо участкаларынын чек аралары жана схемалары бекитилди. Жалпысынан ушул 30 жергиликтүү кеңештин депутаттарынын шайлоо үчүн 216 участкалык шайлоо комиссиялары түзүлүп, алар иштей башташты. Азыркы күндө ошол шайлоонун сиз белгилеп өткөндөй этаптары жүрүп атат. Шаардык кеңешке талапкерлердин тизмесин көрсөтүү мөөнөтү аяктады жана ал тиешелүү аймактык шайлоо комиссияларына берилди. Ошол эң көп жалпысынан саясий партиялардан ошол шаардык кеңешке ат салыша турган ниетин билгизип, өздөрүнүн конференцияларын өткөзүп, талапкерлердин тизмесин түзгөн саясий партиялар 22 саясий партия ушундай ниетин билдиришти. Алардын 22 саясий партиянын 4-өсү бардык 5 шаарларга өзүнүн тизмелерин бекитишти. Бул этап азыр жылдыруу этабы бүттү. Эми аймактык шайлоо комиссиялары шаардык кеңештин депутаттыгын ат салышып аткан саясий партиялардын бекиткен тизмелериндеги мыйзамга дал келүүчүлүктөрдү текшерип чыгат. Аймактык шайлоо комиссиялары бул этап 12 мартка чейин жүргүзүлөт. 12 мартта шаардык кеңештин депутаттыгына аттанган талапкерлердин тизмесин бекитүү процесси аяктайт. Ал эми айылдык кеңештердин депутаттыгына талапкерлерди көрсөтүү болсо, сиз белгилеп өткөндөй, көрсөтүү ошо 12 мартка чейин жүргүзүлөт дагы. Алардын талапкерлерди каттоо 22 мартка чейин жүргүзүлөт. Башкача айтканда, шайлоого 20 күн калганга чейин каттоо этабы болот. Ошондон кийин анан шаардык кеңештерге 13
марттан болсо, ал эми айылдык кеңештерге 23 марттан баштап шайлоо алдындагы үгүт иштери жүргүзүлөт. Жакшы экен, урматтуу радио угармандар, жогоруда өзүңүздөр уккандай 12 апрелде 5 шаарда жана айрым жергиликтүү кеңештерде шайлоолор өтөт. Биз мына ушул шайлоого даярдык тууралуу сөз кылып жатабыз. Биздин байланыш телефондору 39 21 90 39 19 33. Айнура Максатбековна, буга чейин дагы мына бизде Кыргызстанда канча шайлоолор өтүп келе жатат. Анан соңку кездерде, соңку шайлоолордо ошол шаардык кеңештерге, жергиликтүү кеңештерге болгон шайлоолор дагы өтө маанилүү экендиги билине баштады. Кызыккандар дагы көп, талапкер болгондор дагы саны көбөйүп бара жатат. Анан бул кайсы бир деңгээлде калктын бир шайлоолорго катышуудагы активдүүлүгү, саясий активдүүлүгү катары бааласак болобу? Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Эми мына жергиликтүү кеңештин шайлоолору мындай айтсам, элдин арасында өтө деле маанилүү эмес. Бирок талапкерлердин арасында бул уже мындай кандай десем, баягы жогорку кеңешке даярдоо мындай алкагында өтүп атат деп ойлойбуз да. Анткени бирок ошол эле убакта жергиликтүү кеңештер азыр жер маселе, баягы строительный бизнестен көп өкүлдөрү өтүп баштабадыбы? Может быть, ошондуктан баягы биздин шаарыбыз ушундай башаламан болуп калып тургандай көрүнүштө бизге. Ошондуктан биздин шайлоочуларга жөн эле шайлоого катышпай, чечүүчү мындай максаты менен шайлоого катыш керек да. Кайсы партия, саясий партия, кайсы шаарга кайсы мындай вклад алып келет деген ошол мааниде катышса, ошондо сапаты дагы өйдө болот деп ойлойбуз да. Анткени мына азыркы убакта көрүп атабыз, кечээ эле эч кимге таанымал болбогон партия бүгүн уже жарым кеңешти ээлеп алды деп айтсак болот да. Бир дагы агитация жок болуп, анан кийин ушундай кечээ эле жакында жаш балдар бир кээ бирки компанияларда, строительный компания же бизнес компаниянын ээлери болуп алып эле анан кийин келип ошол көп кеңештерге ээ болуп калышты. Бул эмнени билгизет? Сиздер билгендей баягы шайлоо процесси канчалык өркүндөтсөк дагы, мына Абжапар Гапурович уже экөөбүз пенсияга чыга турган болуп калдык шайлоону өркүндөтө берип. Бирок ошол эле убакта саясий партиялар ыкмалалардан калбайт да. Ал эмне үчүн? Бул негизи шайлоо культурасындагы барган сайын ылдыйлап баратат да. Шайлоочулардын арасында, саясий партиялардын арасында дагы баягы эрежелер болгон сайын көбүрөөк мындай ыкмаларга бул жактан бир ловушка жасаса, бир жактан дагы бир ушундай эмелерди жасайт, жолду таап атат. Бул негизи ошондуктан шайлоого ишеним өйдөлөбөй атат да. Ошондуктан менин оюмча канчалык мыйзам түрүндө ушундай препятствие ыкмалоого жасабаса, баары бир саясий партиялар ачык айкын өзүнүн программасын алып барбаса, кийин ошол кеңешке келгенде депутат болгондо ошондо ишеним улам түшө берет да ошол органдарга. Ошондуктан азыркы убакта мыйзам түрүндө эки чоң көйгөй бар. Бул добуш сатып алуу, анан жана административдик ресурска бөгөт коюу. Ошол эки чоң мындай көйгөйдү чечсек, анда мындай анык конкуренцияга чыга турган жол бар деп ойлойбуз да. Рахмат. Абжапар Гапурович, мына шаардык кеңештерге талапкерлерди каттоо аяктады деп атабыз. Анан жогоруда Айнура айым да айтып кетти, жана партиялардын жоопкерчилиги, катышуу жана башка маселелер боюнча. Анан контингент карап көрдүңүздөр да, кандай катышып атышат, кандай каттоо кандай болду? Ушул жөнүндө сизден угаардан мурун бир угарман да бар экен, кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Алло. Угуп жатабыз сизди. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Сура берейин деп атам да. Бериңиз. Мына Кыргызстанда билебиз да, мына 2 революция жалаң шайлоонун асабынан болду. Эми мынакей азыр мына күзүндө чоң шайлоо болгон жатат. Азыр мына жазында апрелдин 12-синде мынакей жана шаардык 5 шаарга анан айылдык кеңештерге болуп атпайбы? Анан мына бул зам айтып атат сизге, председатель зам. Байланыш жакшы болбой жатат. Урматтуу угарман, сиз кайрадан байланышка чыксаңыз 39 21 90 39 19 33
кайрадан байланышка чыксаңыз техникалык себептер болуп атат. Жанагы Абдыжаппар Гапурович жанагы талапкерлер боюнча партиялардын катышына өтө эле. Түшүнүктүү. Ушул сиз белгилеп өткөндөй 5 шаардагы азыр каттоо аяктаган жок, ал жылдыруу аяктады. Талапкерлерди көрсөтүү аяктады. Талапкерлердин тизмесин каттоо, мен жана айткандай, бул шайлоо күнүнө 30 календарлык күн калганда аяктайт. Мындай бир анализ кылып көрдүк, талапкерлердин жылдырылган талапкерлердин тизмедеги талапкерлер кимдер экенин. Азыр ушул 5 саясий 5 шаарда шайлоо өтө турган болсо, аларда 169 мандат бар. Мисалы Ош шаарында 45 болсо, калган шаарларда 31ден мандат бар. Дагы 169 мандат бар. Ал мандатка ошол мен айткан 22 саясий партия өздөрүнүн эң алды Каракол шаарына 14 саясий партия тизмесин беришти. Жалпы карап көрсөк 3108 талапкерди ушул 22 саясий партиялар жылдырыптыр. Алардын ичинен 1886сы эркектер, айымдардын өкүлдөрү 1222 экен. Бул башкача айтканда 40%ке жакын ошол биздин жалпы жылдырылган ошо 3108 талапкердин 40%га жакыны биздин айымдардын өкүлдөрүнөн жылдырылган. Азыркы кезде аймактык шайлоо комиссиялары ошо жылдырылган талапкерлердин ушул мыйзамдарга жооп береби, жооп бербейби ошону текшерип атышат. Башкача айтканда сот жообуна тартылганбы, ошол маалыматтык технологиялык борбордон ушундай маалыматтарды алат. Жарандуулугу барбы, алардын пассивдүү шайлоо укугу барбы, андан сырткары күрөөлөрдү койдубу, ушул кыскасы ар бир жарандын башка мамлекетте жарандуулугу барбы, же болбосо ошол жергиликтүү жамааттын мүчөсү болуп эсептелеби, ушуга окшогон маселелерди ушул жана биз айткан 10 күндүк мөөнөттүн ичинде текшерип чыгып, аларды каттоо тизмени же болбосо тизмедеги айрым талапкерлерди же каттабоо жөнүндө жүйөлүү себебин көрсөтүп, аймактык шайлоо комиссиялары чечим кабыл алат. Ошондон кийин анан алар катталган талапкер болуп эсептелишет. Демек, баягы тиешелүү мыйзам жүзүндөгү талаптарга жооп береби, бербейби электен өтөт бардыгы, талапкерлер. Билими жөнүндө маселелерди карайбыз. Ошондон кийин анан каттоо жөнүндө чечим чыгат. Рахмат, угармандарды кабыл алалы. Саламатсызбы? Алло. Угуп жатабыз сизди. Саламатсызбы? Бекмат мырза, салам алейкум. Жылдызбек, мындай да айтыңызчы, мамлекет тарабынан азыр ушул иш-чарага канча деген акча котор жумшалып атат? Биринчи маселе, суроо. Экинчи, мындай да азыркы күндө ушундай ажиотаж болуп атат да, сиз мындай бир тенденция болуп атабы? Маданият жолосо мындай элдин эмеси шайлоо эмнеси менен айырмаланат дегендей, себеби баардыгы эле ошол кызыктар болуп, саясий партиялар мэрлерин, айыл өкмөлөрүн шайлаганга ошого умтулуп атышат да. Анан экинчиден айтсаңыз, мына кече жакында эле массалык маалымат каражаттарын Ошто, мисалы же болбосо ошол эле мына Токмокто студенттер же башкаларды бир үйлүгү каттоо боюнча ушунун аягын айтып койсоңуз, эмне менен бүт ГРЭСтин төрагасын жумуштан алды деп атат. Аларга иш козгоду. Себеби биз таза шайлоого барышыбызга этелигештир барбасак болбойт да. Сен подкупсоптук болбош керек. Эгерде ошондой фактылар боло турган болсо, айтсаңыз, ошондой мугалимдерди алып барып студенттер отурганбыз, ошо окуу жайдын мугалимдери, ошо даже окуу жайдын башчылары бир чара колдонбосок, бул нерсе токтобойт го дейм да. Рахмат. Рахмат, сизге дагы бир угарманды кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Угуп жатабыз. Айтыңыз эми. Саламатсызбы? Мен бу конокко мындай суроо берейин деп атам. Мына 2 революция Кыргызстан жалаң шайлоонун асабынан болгон. Муну баары билебиз. Мына жазында шайлоо болот 12-синде, анан күзүндө чоң шайлоо болот. Эмитен биз тартипке салбасак, жана 1,5 миң кишини каттап алган бир үйгө. Андайларды кой бербеш керек мына. Биз угуп атабыз да, ошолор шайлана албайт, шайлайбайт. Ага бюллетень берилбейт деп атат. Туурабы мынакей? Эмитен тартипке салбасаңар күзүндө башыңа алыстап алабыз. Суранышта мына бышыкыр силер баарын чечен. Рахмат, түшүнүктүү болду суроо уланталы. Рахмат, Жылдызбек, анан Аксакал, сизге да чоң рахмат. Мындай бир бүгүнкү шайлоого тиешеси бар көйгөйлүү маселелерди айттыңыздар. Биринчиден, Жылдызбек мырза, сиздин сурооңуз чыгымдардын. Биз ушул 216 жерде участкалык шайлоо комиссиясында, 19 аймактык шайлоо комиссиясында ушул жергиликтүү кеңештин депутаттарынын шайлоосуна кеткен чыгымдардын сметасын 54 миллион өлчөмүндө
Борбор шайлоо комиссиясы бекиттик. Андан сырткары кызыкчылык азыркы акыркы убактарда сиз белгилеп өткөндөй жергиликтүү кеңештин депутаттыгына кызыкчылыктар жарандык тарабынан ушундай активдүү катышып атканы бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Анткени ошол жергиликтүү маанидеги маселелердин чечилиши, ал жердеги ушу жерлердеги кен байлыктардын иштетилиши, ал жердеги экологиялык маселелер, андан башка өндүрүштүк инвестиция тартуу, ушуга окшогон жергиликтүү маанидеги маселелердин бардыгы ошол өкүлчүлүктүү орган болгон жергиликтүү кеңеште чечилет. Ал ошол жерде чечим кабыл алынат. Ал жердин өнүгүүсү, суусу болобу, жолу болобу, башка социалдык маданий тармактар болобу, ушул жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүдө ошол активдүү катышат, ошолордун колунан келет. Ошон үчүн кызыкчылык менин оюмча мыйзам ченемдүү деп эсептеймин. Андан кийинкиси сиз белгилеп өткөн азыр бизге ушундай баргы ар түрдүү, мына Айнур айым айткандай, ар түрдүү жол жобого мыйзам тарабынан бир нормаларды, ченемдерди киргизип бөгөт коеюн деп алдын алайын десең, баары бир баягы болуп аткан биз менен өсүп аткан технологияга жараша ал деле башка адамдардын чыгармачылыгы болуп ушундай өсөт экен. Ошон үчүн сиз белгилеп өткөн жана пропискага куюу массалык түрдө башка аймактардан ошо шайлоо боло турган шаарларга пропискага тургузуу ушундай көйгөй болуп чыкты. Бул шайлоо дайындалганга чейин эле башталды. Борбор шайлоо комиссиясы ал боюнча ушу массалык маалымат каражаттарынан, социалдык түйүндөрдөн ушундай маалыматтар тарагандан кийин эле оперативдүү түрдө Борбор шайлоо комиссиясынын демилгеси менен укук коргоо органдары, прокуратуранын, мамлекеттик каттоо кызматынын, улуттук коопсуздук кызматынын жетекчилиги менен оперативдүү түрдө кеңешме, жумушчу кеңешме өткөрүп, алардын мындай бетин ачуу, аларга бир чара көрүү боюнча оперативдүү чараларды көрө баштадык. Ошонун негизинде сиз белгилеп өткөндөй айрым кызмат адамдары кызматтарынан четтетилди. Айрым кызмат адамдары ошол иликтөөлөр бүткөнгө чейин четтетилип туруп атат. Бул көрүлгөн чаралар менин оюмча ошол терс көрүнүштөрдүн, ошол мыйзамды буйтап өтөйүн деп аткан жарандарга же болбосо ошондой кызмат адамдарына бир мындай бөгөт болот деп эсептейбиз. Бул ишти биз эч качан токтотпойбуз. Анан сиз мындай бир белгилеп өткөн, мисалы, ал пропискага турганы менен элдер массалык түрдө пропискага турганы менен алар келип шайлоочулардын тизмесине кириш үчүн дагы 1-2-3 процедуралардан, жол жоболордон өтүш керек. Ал келип эле коюп койсо, общежитияга каттап койсо, же бир жерге каттап койсо, ал шайлоочулардын тизмесине кирип калат деген сөз эмес. Ошон үчүн алар паспортун алмаштырыш керек. Жашаган жерин баягы жаңы үлгүдөгү паспорт болсо, алардагы электрондук чип бар. Ошол чипти дагы өзгөртүү, тиешелүү өзгөртүүлөр киргизгенден кийин гана шайлоочулардын тизмесине киргенге укугу калат. Мен ушу жанагы массалык маалымат каражаттарында жарыяланган мына Ош шаарында 30.000 шайлоочунун 30.000ден ашуун жарандарды пропискага тургузуп койду. Ушуга окшогон бир маалыматтарды мен азыр шайлоочулардын тизмеси менен салыштырып айтып коеюн. Мисалы, октябрь айында, 2019 жылдын октябрь айында ошол жалпы ушул 25 айылда жана 5 шаарда шайлоо өтө турган шаарларда шайлоочулардын тизмеси 340.897 болгон. Ал эми шайлоочулардын алдын ала тизмесин бергенде 340.507 болду. Башкача айтканда, бул 400гө жакын шайлоочунун тизмеси аз берилди. Баягы биз Ош шаарында эле 30.000, Ош шаарын алып көрсөк, ошол октябрь айында 139.595 болсо, шайлоочулардын тизмесин, алдын ала тизмесин бергенде 139.117 болду. Бул дагы 500гө жакын шайлоочуга аз болгон. Башкача айтканда, мен бир сөз менен айтканда, ошо шайлоочулардын тизмеге кириши үчүн өзүнчө бир жол жоболордон өтүш керек. Ошондон кийин гана шайлоочулардын тизмесине киргизилет. Ал үчүн азыр жерлерде ошол 216 биздин участкалык шайлоо комиссияларында атайын операторлор, шайлоо комиссиянын мүчөлөрү идентификациядан өткөрүп, мисалы, кайсы бир табигый көрүнүш бирөө көчүп келген болсо, же болбосо кайсы бир себептер менен
биометрикалык маалыматтарын бербей калып же болбосо 18 жашка толуп тизмеде болбой калган болгон болсо, анда тиешелүү арыздын формасы бар. Ошол формасы менен анан тиешелүү тастыктоочу документ менен ошол жергиликтүү жамааттын мүчөсү экендигин тастыктаган паспортундагы белги же болбосо башка ошол жергиликтүү жамааттын мүчөсүн тастыктай турган документ менен келип тиешелүү арыздын формасын берип, ошондон кийин гана идентификация өткөрүлөт. Баягы шайлоого келгенде сиздин бармагыңыздын изи менен же жүзүңүздүн параметрлери менен идентификация өткөзгөндөй эле ошондо идентификация өтүп, анан кийин эгерде базада шайлоочулардын тизмесинин базасында болсоңуз, башкача айтканда биометрикалык маалыматыңызды тапшырсаңыз, ошол жергиликтүү жамааттын мүчөсү болсоңуз гана базадан чыгасыз, ошондо гана шайлоочулардын тизмесине оңдотуулар, түзөтүүлөр киргизилет. Аксакал айтып өткөндөй, чын эле бул шайлоону тартипке салбасак, шайлоого болгон ишенич, мисалы сиз өзүңүз айттыңыз, мына 2 революция ушу шайлоого болгон наразылыктардан, шайлоонун натыйжасына ишенбөөчүлүктөн келип чыккан. Буюрса мына акыркы бир 7-8 жылдын ичинде биз жаңы технологияларды колдонуу менен шайлоого мамлекет дагы башкача көз караш менен мамиле кыла баштады. Мамлекеттик органдар дагы, кызмат органдар дагы ушуну сезиш керек дагы. Ушуга жараша биз шайлоонун натыйжасына элдин ишеничин жогорулатуу боюнча иштешибиз керек. Мамлекет тарабынан, шайлоо комиссиялары тарабынан бул кадамдар болуп атат. Коомчулук дагы буга мен баягыдай бейтарап болуп туруп калбай, активдүү катышып атат. Себеби мына акыркы эле ушул каттоолор жөнүндө коомчулуктун көтөрүп чыкканы, массалык маалымат каражаттарынын буга аракет кылганы мындай даана көрүнүп турат. Ошон үчүн биз жалпы аракет менен бул шайлоонун натыйжаларына элдин ишеничин жогорулатууга аракет кылабыз. Рахмат. Айнура Максатбековна, мына биз айтып атпайбызбы, баягы соңку кездердеги жанагы жаңы технологиялар же болбосо дагы ишти мындай талапты күчөтүүнүн алкагында шайлоонун мындай чыңдоо депчи. Анан сиз жана сапаты жөнүндө, партиялар жөнүндө айтып кетпедиңизби? Биз ушундай мыйзамдуу талаптар менен ошол сапатты жакшыртууга мүмкүнчүлүк барбы азыр? Менин оюмча бар. Анткени азыркы убакта жогорку кеңеште Алтыбаева Айнура Тойчиевнанын демилгеси турат. Саясий партиялардын ишмердүүлүгүн тактоо иретинде бир абдан жакшы долбоор бар. Ошону колдосо, андан тышкары мына азыркы келе жаткан шайлоодо көрөбүз, саясий партиялар борбор шайлоо комиссияга өздөрүнүн жеке мындай платформаларын, максаттарын бүт ошол маалыматты берип, убадаларын тактап, анан кийин борбор шайлоо комиссия, коомчулук ошону фиксация кылса, кийин сурайт да элдер, кайсы убада менен келдиңер, анан кийин бүткөн ошол мандатты убакыты бүткөндөн кийин кайсы убаданы аткардыңар деп. Ошол базаны цифровой база дагы толуктайт да, уже цифровизация деп азыркы убакта биз кандай мамлекет тарабынан абдан көп кадамдар жасалып атат го. Эгерде ошолордун баары болсо, ошондо менин оюмча ишеним көтөрүлөт деп ойлойбуз. Бирок мына добуш сатып алуу менен административдик ресурстун ошол дагы бир демилге бар. Аида Исмаилова демилгечи болуп чыкты. Ошого кантип, кандай десем, механизмдерди иштеп чыга турган идеялар болуп атат да. Аны ошол жогорку кеңеш азыр колдосо, анда борбор шайлоо комиссия, укук коргоо орган бирделикте ушундай көп эмелерди иштеп чыгат деп ойлойбуз да, колдонот. Анткени азыркы убакта деле мына жаңы жаза кодексинин алкагында добуш сатып алуу, мисалы үчүн, мурун жеке айыпта болчу да. Анын үчүн аныктоо үчүн шайлоочу өзү жазыш керек эле, мен добушумду сатып алды деп. Азыр болсо факт боюнча укук коргоо органдар уже эмени колдоно алат, азыркы жаңы мыйзам боюнча. Бирок ошол эле убакта борбор шайлоо комиссия менен ГРС, анан кийин укук коргоо органдары бүт баары бир системада иштесе, анда выявлениясы дагы жеңилирээк болот да. Анткени добуш сатып алуу процесс аябай жашыруун болуп атпайбы дагы деле. Тууган урук, жакын достор катары ушинтип эле, анан кийин партиянын
баягы наблюдательдери ошолор колдонуп атпайбы? Домкомдор бүт 5-6 партияга иштеп коюшат. Ушундай башаламан ишенбестикти жаратып атат да. А административдик ресурс билесиздер, бийликте азыр ким отурат? 5-6 партиянын фракциянын лидерлери жогорку кеңеште отурат. Андан тышкары азыркы убакта биздин правительствобуз, өкмөтүбүз, алар дагы сиз айткандай баягы партия тарабынан ишеним көрсөткөн кишилер жетекчи болот. Анан кийин жергиликтүү баягы аткаруучу мэрлер, ошолордун баары партийный системада турат да. Анан кийин ошол ыкмаларга колдонушу мүмкүн. Ошондой болбош үчүн Аида Исмаилованын демилгеси бүт нормаларды бөгөт коет да, ошого иш чара коет. Анткени административдик ресурска так ошондой бир жактан штраф коюлат, экинчи жактан ошол ээлеген эмесин должностин кызматынан ажырайт деген ушундай демилге болуп атат да. Менин оюмча ошол депутаттар ошол демилгени колдосо анда жылыш болот. Колдобой калса анда көрөбүз да, кимиси колдобогон жок. Ошо менин кызыкчылык кимде экендиги менен билинет. Рахмат. Ушул шайлоо жүрүшүн мындай бир сапаттуу, анан ачык өткөрүү максатында деп ошол электрондук сурап билүү кызматы дагы болот деп айтылбадыбы БШКдан? Бул кандай кызмат болот? Андан эмне маалыматтарды алса болот? Буга чейин ал маалыматтар кантип билинчү эле? Азыр бир топтунда технологиянын өзгөргөнүнө байланыштуу шайлоочулардын тизмеси мурда мисалы жалаң эле участкалык шайлоо комиссиясына келип тизмеде бар жок экенин же туура маалыматтар киргизилгенин текшерип турган болсо, азыр мамлекеттик портал деген портал бар, тизме деген портал бар. Ошол тизме порталынан шайлоочулардын тизмеси жөнүндө тактоосо болот. Азыр электрондук кандидат деген ушундай чоң долбоор ишке ашып атат. Кыскасы, биздин колубузда бардык мындай бир шайлоого болгон биздин активдүү, пассивдүү укуктарыбызды жүзөгө ашырыш үчүн ушундай мүмкүнчүлүктөр бар. Алардын бардыгын ошол талапкерлер дагы, саясий партиялар да колдонуш керек. Анан эң негизгиси бул жоопкерчиликти, азыр Айнур айым айтып өткөндөй, жоопкерчиликти жогорулатуу боюнча биздин ушу жергиликтүү маанидеги маселелерди чече турган өкүлчүлүктүү органдын сапатын жакшыртуу боюнча сиз жана айтып өткөн ошол жоопкерчиликти, азыркы киргизилген өзгөртүүлөр эң биринчи ошол конституциялык укугубузду камсыз кылуу боюнча жоопкерчиликке багытталган ошондой негизги эки багыттагы мыйзамдык ушу нормалар болду. Мисалы, мурда саясий партиялар асмандагы айды алып берем деп деле убада бере беришчи эле, анан кийин ушу 5 жыл болсо жергиликтүү кеңештин депутаттары 4 жыл кийин ал кварталдарга же болбосо ошол көчөлөргө дегили барбай деле коет эле. Азыркы кезде мына жаңы мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык саясий партия өзү каттоодон өткөндөн кийин 5 күндүн ичинде шайлоо алдындагы өзүнүн программасын аймактык шайлоо комиссиясына жана өзүнүн сайтына жайгаштырыш керек. Ал борбор шайлоо комиссиясынын расмий сайтында турат. Бул ошол мөөнөт аяктаганга чейин 4 жыл бою ошол сайтта илинип турат. Башкача айтканда, ошол талапкерлердин, саясий партиялардын программалары элдин көзөмөлүндө, шайлоочулардын көзөмөлүндө болот, такай болот. Ошон үчүн мөөнөтү бүткүчү, жоопкерчиликти көтөрөт деген, жоопкерчиликке чакырат деген сөз да. Мисалы, бирдемени убада берсе же болбосо бир ченемдик укуктуу актыларды кабыл алабыз, алардын укугун коргойбуз деген болсо, ошол элдин көзөмөлүндө болот. Ошол бул жоопкерчиликти жогорулатат деген мааниде да. Талайгүл, билесиздерби, азыркы жоопкерчилик жалаң эле эмеге, талапкерлерге тиешелүү болбойт. Азыркы убакта жоопкерчилик ушул мыйзамды кабыл алса, шайлоочуларга дагы абдан бийик.
Анткени эгерде шайлоочулар ошол пара алып аткан жерде, ушундай акча алып аткан жерде кармалып калса, анда аларга штраф ошол эле убакта коюлат да. Жоопкерчиликке тартылат демек, э? Анткени ошол менин оюмча ошол нормалар биздин шайлоочуларды кичине мындай сергетип өзүнө келтирет деп ойлойбуз да. Бирок ошол эле убакта кийин барабар убакыт эме өткөн сайын шайлоочулар эми тандоо негизи тандоону мындай ойлонуп тандаса, анда менин оюмча шайлоо более мындай ишенимдүү болуп калат да. Эгерде мисалы үчүн талапкер тарабынан көп ыкмалалар жасалса, анда ошондой эле канчалык цифровой технологияларды колдонбосо, борбор шайлоо комиссия, мамлекеттик каттоо системасы ошол эле ойдон кийин нааразычылык көп болот. Көбөйө берет, э? Рахмат, угармандар бар, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Угуп жатабыз сизди. Менин атымды айтпай эле мен сиздерге бир суроо берейин дегем. Бериңиз. Мен айылда жашайм, айылдык кеңешке депутатка койгум келбейт да, райондук советке депутатка койгум келет. Ошол жолдорун айтып берсеңиздер болобу? Мен райондук советке депутат болгум келет. Рахмат, дагы бир угарман бар, кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Сиздер айтып жатпайсызбы, жоопкерчиликти жогорулатабыз, шайлоочуга дагы, немелерге дагы деп. Одан эч майнам чыкпайт да. Эмне үчүн дегенде эл жакыр жашайт. Алар зависимый. Ким акча берсе ошого баары барат. Эгер жанагындай күч өтсөңөр, шайлоого эч ким барбай коет. Элдин жашоо шарты жакшырмай сайын ал кайталана турган нерсе. Муну эгерде например мен шайлай турган адамга жоопкерчилик штраф же болбосо арест кылып кое турган болсо ким барат шайлоого? Эч ким барбай коет да. Процент катышуучулардын саны азаят вообще эле. Анан жанагы талапкерлердики. Айыл мына жергиликтүү шайлоонун депутаттары деле сүт окуттуулар барат. Кимин бизнеси бар, кимин мал жаны көп дегенде карапайым мугалим, депутаттын рабочилиги же мындай жөнөкөй адам бири барбайт. Айылдык депутаттардан баштап жогорку кеңешинде бүт бизнесмендер байлар бар атат. Качан гана тең салмак болмой сайын карапайым интеллигенция менен ошо бизнестегилер 20% бермей сайын ошо мандатты. Бул иш оңолбойбуз. Качан болсо ошолордун талабы, ошолордун каалагандары баскарыла берет. Рахмат. Биринчи айымдын суроосун, жана атын айтпаган айымдын суроосуна азыр биз ошо эки деңгээлдүү өкүлчүлүктүү органдын шайлоолорун өткөзөбүз. Бул жергиликтүү кеңештин депутаттары, бул айылдык, шаардык кеңештер жана жогорку кеңешке. Тилекке каршы мурда болчу эле ошо айылдык, областтык кеңештер деген азыр ал кеңештер жок мыйзамдар боюнча, райондук жана облустук кеңештер. Азыр ушул биздин аракеттеги мыйзамдарга ылайык ушул эки деңгээлдеги өкүлчүлүктүү органды түзөбүз. Кийинки мырзанын койгон маселелери, көйгөйлүү маселелери чындыгында ушул бар, бирок биз ушул мисалы элдин жашоо шартын ушу шайлоодогу бир каражат менен оңдойбуз деген менин оюмча, жеке пикирим боюнча туура эмес. Себеби бул ошол күнү шайлоо күнү берилген 1000 сом, 2000 сом менен бирөөнүн турмушу жакшырып же албай калса жаман болуп калбайт. Ошон үчүн биз негизги биздин маданий, саясий маданиятыбыздын деңгээлин көтөрүшү боюнча иштешибиз керек. Урматтуу угарман, айылдык кеңеш болобу, шаардык кеңешпи же жогорку кеңешке болгон бизнесмендер деп атасыз. Бардык биздин республикада жарандардын укуктары бирдей. Ким болот? Ал мугалим болобу, башка болобу. Мисалы, азыркы эле чакырылыштагы жогорку кеңештин депутаттарынын арасынан карасаңыз, ушул жөнөкөй мектепте мугалим болуп жүргөн кишилерди көрөсүз. Врач болуп ушу айылдык ооруканаларда канча жылдан бери иштеп, ушундай бир мындай бир кадыр барк алып, элди артынан ээрчий турган кишилерди көрүп жүрөбүз. Тилекке каршы ал көп санда эмес. Бирок биз эгерде жалпылап ушинтип аракет кылган болсок, алардын санын жогорулатуу боюнча, анан биздин жалпы ушул сиз айтып аткан ушундай ишенич мындай жакшы эмес деп биз эгерде баарыбыз аракет кылган болсок, коомчулук менен чогуу
бул бийлик органдары эле эмес, ушул жарандык коомдагы активдүү катышса, менин оюмча бул сиз көтөрүп аткан маселе, биздин ушул коомчулукта азыркы болуп аткан көйгөйлүү маселеди чечкенге бир жол болот эле. Эжеге айтып кетет элем. Эже азыркы убакытта жаңы мыйзам боюнча аялдарга жергиликтүү айылдык кеңештерге абдан көп мүмкүнчүлүктөр берилди. Анткени Укуктары да бар, укуктары бар. Азыркы системада эгерде шайлоого катышсаңыз, биринчи мандатты айым аялдарга бөлүнөт. Сөзсүз айылдык кеңешке катышыңыз, биздин ушундай эмебиз бар да, рекомендациябыз бар. Анткени именно ушул активдүү аялдар көбүнчө реформаларды жасайт. Силер билгендей, Грузияда бир суроо болгон да, силер ушундай реформаны кандай жасадыңар десе, ошол управленияда аялдар көп экен да. Негизи аялдар өзү ушундай таза процесске абдан тартат экен да. Ошон үчүн эже тартынбаңыз, айылдык кеңешке барыңыз дагы, ошол шайлоого катышсаңыз деле мүмкүнчүлүгүңүз бар. Биринчиден, бул агайга айтып кетет элем, азыркы убакта сиздер билгендей баягы пейил бузулду да адамдын. Акча деп эле калдык, ошондукта ошого карата биздин баягы бийликте турган адамдар деле акчалуу болуп калышты да. Мындай билимдүү интеллигенциялар акчанын алдында көп мындай өзүнүн эмесин, позицияларын берип атат да. Азыркы мыйзам базасы болгондон кийин мына канча бир нече мындай көп өзгөрүшлөр болду шайлоо мыйзамга. Бара ошол дагы заман кетет. Эгерде биз ушундай сатылбай, баарыбыз принципиалдуу болуп турсак, бул дагы ушундай жаман мындай адат кетип калат деп ойлойбуз да. Бара анткени шайлоочу дагы азыр мындай 1000 сом, 2000, 3000 сомго ыраазы болбой калды. Азыр болсо кандай ошол шаарга кандай силер кайсы партия, кайсы мындай жакшылык польза алып келесиңер дегенде көп болуп калышты да. Бара сан ушинтип көбөйө берет. Мисалы үчүн сен албасаң акча, мен албасам кийин ошол коом дагы албай калат да. Көбөйөт ушундай. Ошого мындай чакырсаңыз өзүңүздүн тегереңизди дагы, мисалы үчүн биз деле айтып атабыз, бул абдан чоң көйгөй болуп атат. Бирок ошол бир кичинекей кадам сайын система өзгөрүлөт деп ойлойбуз да. Рахмат. Бир угарман бар экен. Угабыз, саламатсызбы? Саламатсыздар, мен Бишкектен Эсен Талайгүл. Угуп жатабыз. Март айынын жарымы эле майрам экен, эми бүгүн биз калпак күнү белгилеп атабыз. Калпак менин оюмча бул кыргыз үчүн көрө баш кийим эмес, бул эң биринчи ар намыстын белгиси деп ойлойм да. Ошол калпак кийгендердин бар жогу биринчи намызын ойлосо да. Себеп дегенде, муну ушул оюм азыркы бере турган сурооңо байланыштуу да. Мен азыр бул шайлоо комиссиясынын өкүлүнө суроо бергим келип атат да. Ырзы чууну тиги жерде тигинтип кетти, жерде 36 кишини ошко барып коюптур, 9000ди караколго алып барып коюптур деген ызы чуунун башында силердин кишиңер турбадыбы? Силердин шайлоо комиссиясынын атын айткым келбей турат ал кыздын. Так? Анан эми бүгүн айтып атасыңар, ал шайлоонун кем болуп калыптыр. Ал шайлоонун тизмесин жазып коюп, силердин каалагандай эле кылсаңар, ошол ызы чууну эмнеге чыгарып, эмнеге элди дүрүп өттүңөр? Мага ошол түшүнүксүз да. Анан ошол эле мезгилде силер прокуратураны чакырдыңар, башка укук коргоо органдарын чакырып өзүңөр кеңешмеңерди өткөрдүңөр, келип радиодон айттыңар, теледен айттыңар, тияка жаздыңар, буяка жаздыңар. Бүгүн ал жакта тизмеден акасы мурунку күзгүгө караганда дагы кемип калган экен. Бул оюнду силерге эмне кереги бар? Элдин ичиндеги бүгүнкү силердин составыңарга берген бааны айткым келбейт. Аны элдер берсин. Бирок силер бүгүн айтып аткан закондун точкасын эмес, буквасын кыскасы жанагы массалык. Андан кийин элдерге бир эменди айтсаңар макул болот да. Өзүңөр бузуп алып турган элге кайта башка күндө атпайсыңар. Демек сиз жана массалык каттоо дегендин башында БШК турат дегендей маанайда айтып атасыз. Азыр сизге жооп берет БШКнын төрагасынын орун басары. Азыр дагы бир угарман бар. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Кыскача бериңиз сурооңузду. Эми 15 секунд айтам. Айтыңыз, убактыбыз бар, айтыңыз. Нарындан чыгып жатам, атым Кубаныч. Шайлоо комиссияларына. Азыр элдер, сиздер туура айтасыздар, барат, айымдар барат. Азыр элдер деген 10.000 сом берсе деле алат, бирок өзүнүн каалаганына добушун берет. Мен муну колдойм да.
ушундай болуп калган. Элдер деген бүт бар карапайым балдар акылдуу болуп калган. Ошо силерден зависит этет. Силер чыныгы жакшы сүйлөп атсаңар, чыныгы добушту эме кыласыңар. А так силерге деле ишениш кыйын. Рахмат. Сизге дагы рахмат. Мындай бир шайлоо процесси кандай болот? Анда шайлоо комиссияларынын ролу канчалык, шайлоочунун ролу канчалык, талапкерлердин ролу канчалык деген нерсени баары бир биздин жалпы шайлоочулардын арасында дагы көбүрөөк түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарылчылыгы бар окшойт. Жогоруда угармандардан улам. Туура азыр мына Кубаныч мырзанын айтып аткан сөзү менен мен ушу суроолорго жоопту баштайын деп атам да. Чын эле азыр илгеркидей ойлоп, мисалы шайлоо комиссиялары же болбосо башка жергиликтүү бийлик органдары шайлоонун жыйынтыктарын натыйжасын бурмалап коет деген сөз азыр такыр. Бул азыр технологияларды колдонгону бир дагы мындай бир реалдуулукка жакындабайт. Толук түрдө элдердин добушу, мына сиз айтып атасыз 10 000 сом берсе дагы баары бир өзүнүн билгенин шайлайт деп. Туура, өзүнүн билгенин шайлаганы ошол кишинин берген добушу сөзсүз түрдө эсепке алынат. Азыр бирөө үчүн бирөө добуш берүүнү жокко чыгардык. Бирөөнүн шайлоонун натыйжасын бурмалаган азыр жокко чыкты. Азыр ар бир шайлоочунун келип добуш бергени өзүнүн добушу ошол өзү берген талапкерге бараганын бул 100% бул мындай бир ишенимдүү айтсак болот. Ага тиешелүү участкалардан берилген добуштар менен азыр Борбордук шайлоо комиссиясына келип түшкөн маалыматтар менен экөө мындай бир один в один чыгып атат. Ошон үчүн биз ишеничтүү айта алабыз. Анан биздин ызы-чуу салганыбыз ушундай пропискалар болуп кетти, андай болбойт деп ызы-чуу салдык. Чын эле биздин ушул Борбор шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү тарабынан биздин атайын бул кеңешме чакырып ушундай нерселерди шайлоочулардын тизмесине кирип кетпесин деп ызы-чуу салганыбыз чын өзүбүздүн. Биз өзүбүздү бир көрсөтөлү деп. Ошонун негизинде эгерде тим койсо, ал шайлоочулардын тизмесине бара-бара кириши мүмкүн эле. Бирок мыйзамга ылайык бул шайлоочулардын тизмесин мен азыр азайып аткан экен, эмне үчүн ызы-чуу көтөрдүңөр деп атасыз. Чындыгында бул мен айткан цифралар ошол 2-3 ай, 4 айдын мындай аралыгында болгон кыймылды мен сиздерге айттым. Анан сырткары эгерде ошондой бир чаралар көрүлбөсө, чындыгында бир башкача болуп калышы мүмкүн эле. Бирок азыр тизмени түзүү, алдын ала тизмени түзүү, шайлоочулардын тизмесинин базасын кармоо бул мамлекеттик ыйгарым уктуу орган болгон мамлекеттик каттоо кызматынын милдети, алардын базасында турат. Ал эми шайлоо дайындалган күндөн баштап алдын ала тизмени ошол шайлоо комиссияларын өткөрүп берет. Анан шайлоочулардын тизмесин тактоо процесси ошол этапты шайлоо комиссиялары жүргүзөт, тарабынан жүрөт. Ал мен тиешелүү айткан ушундай тиешелүү процедуралардан кийин гана өтөт. Ошон үчүн бул жерде шек саноо, бул болгон кадам, бул мындай бир элдерге реклама, пиар эмес, бул чыныгы болгон шайлоочулардын тизмесин түзүүдө, так түзүүдө, сапаттуу түзүүгө болгон чыныгы кадам эле. Рахмат, урматтуу радио угармандар. Мына бул багытта айта турган сөз абдан көп, бирок убактыбыз чектелүү. Бул ушу 12 апрелге чейин дагы ушул шайлоолор, деги эле жергиликтүү кеңештерге шайлоонун үнгөй тескейлери, мыйзамдык талаптар жана башкалар тууралуу биз кененирээк дагы кийинчерээк да талкуу жүргүзөбүз. Бүгүн биздин студияда Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Бегматов Абдыжапар Гапырович жана Жарандык платформа коомдук фондунун директору Усупбекова Айнура Максатбековна болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Урматтуу радио угармандар, бүгүнкү уктурууда айтылган ойлор, аргументтерди сиздер Facebook'тагы Биринчи радионун баракчасынан да кайрадан угуп алсаңыздар болот. Мен сиздер менен коштошом. Программаны алып барган Таалайгүл Чабдарова, режиссеру Максат Мамыралиев.